Мугалим кандай болсо, эл ошондой болот. Эл кандай болсо, өлкө ошондой болот деген. 3 жылда бир өтөт дүйнө боюнча. Ошол Олимпиада Сингапурдун окуучулары дайыма же 1-чи орун алат, же 2-чи орун алат, же 3-чү орун алат. Билим берүүгө корогон акча бул чыгаш эмес, инвестиция дешет экен. Билимдүүгө дүйнө жарык. Илгери бир индус пил көрбөгөн айылга барып пил көргөзөйүн дейт. Көргөзөрдөн мурун пилди үңкүргө камап коет. Бирок эл чыдабай, чыдамы кетип, келгиле азыр бүгүн эле көрөлчү деп баары үңкүргө жөнөшөт. Үңкүргө барып алып бирөө бутун кармап бул эмне устунбу дейт. Бирөө кулагын кармап бул эмне жала аяк же желпиңич го дейт. Бирөө мурдун, куйругун айтор. Ким кайсы жерин кармаса, ар кайсы нерсеге окшоштуруп, божомолдоп өз оюн айта берет. Бирок тилекке каршы бир да бирөөнүн оюна шам күйгүзү келбейт. Эгер кимдир бири ошол жерден шамды күйгүзгөндө, жарык болуп баары пил экенин көрүп билип алышмак. Тилекке каршы достор, бул окуяны эмне үчүн айтып жатам? Бүгүнкү күндө биздин коомубузда, өлкөбүздө болуп жаткан окуяларды баарыбыз билебиз, аны кантип чечсек өз оюбуз, сунушубуз менен айтып жатабыз. Бирок ошону чече турган бирден бир жол бул биздин билим берүү системабызды же болбосо жеке билимибизди өстүргөндө, өркүндөткөндө гана өнүгүп ошол көйгөйлөрдү чече алат экенбиз. Окуядагы шам бул биздеги билим. А ушул көйгөйдү кайсы өлкө кантип чечкенин билиңиз келсе, ал Сингапур. Сингапур кантип чечти, ал кандай мамлекет? Достор, Сингапур болгону бизден көп деле айырмаланбаган, бизге эле окшоп жашаган, бирок өзүндөгү бизде болгон көйгөйлөрдү кантип чечкени жөнүндө эгер биз андан билгибиз келсе, мен силерге айтып берейин. Сингапур. Алардын жеринин аймагы, өлкөсүнүн аймагы. Бүгүнкү күндө биздин Бишкекке Аламүдүн району менен Сокулук районун кошкондо кандай болсо, алардын бүтүндөй өлкөсүнүн аймагы ушундай экен. Алардын элинин саны, бүгүн биз бүтүндөй өлкөдө 6,5 миллион эл болсок, алар дагы 6,5 миллион эл. Бирок алардын билим берүү системасы кайда, биз кайда? Алардын экономикасы кайда, биз кайда? Алардын экономикасы бүгүнкү күндө 20 экономиканын бирөө, билим берүү системасы дүйнөдөгү 3 мыкты билим берүү системасынын бирөө. Алар бул ийгиликке кантип жетти? Билесиңерби, бизде деле эр азаматтар бар, аларда деле эр азаматтар бар, бирок биздеги эр азаматтар ошондой чоң бир саясатка аттанарда, элге кызмат кылууга аттанарда эмне деп айтышат? Коррупция менен күрөшөм, элиме кызмат кылам, пенсияны көтөрөм, жолдорду оңдойм дейт. Аларчы? Алардын лидерлери эмне деп айтат? Мисалы, алардын лидерлеринин бирөө бул Ли Куан Ю. Ал ошол 1959 жылы премьер-министр болорунда болгондо эмне деп айткан? Мугалим кандай болсо, эл ошондой болот. Эл кандай болсо, өлкө ошондой болот деген. Ал ошо бийликке келер деле биз эмнеге көңүл бурабыз жана эмне кылышыбыз керек, каяка барабыз деп ошону элине айткан. Мына ал бүгүнкү күндө ошол мугалимдерге билим берүү системасына көңүл буруу менен бүгүнкү күндө жана мен айткан эң экономикасы күчтүү 20 өлкөнүн бирөө жана билим берүү системасы эң үлгүлүү болгон системанын бирөө болуп отурат. А буга кантип жетти десеңиз, достор, эң биринчи биз оюбузду өзгөртүшүбүз керек. Муну эмнеге айтып жатам? Анткени алар бүгүнкү күндө билим берүү дейт, бул Сингапурдун эң негизги философиясы. Билим берүүгө корогон акча бул чыгаш эмес, инвестиция дешет экен. Билесиңерби? Алардын 11-чи класстар бүтүрүүчүлөрдүн 3төн 1 бөлүгүн мамлекет мугалимдикке алып калышат экен. Эң мыкты бүтүрүүчүлөрдүн 3төн 1 бөлүгүн мугалимдикке алып калышып, мыкты мугалимдерди даярдап, аларга мына силер келечектеги биздин муунду келечекти тарбиялаган, өстүргөн адисиңер деп аларды ошол кезде эле даярдайт экен.
Алардын мисалы дүйнө боюнча мугалимдердин орточо жаш курагы 43 жаш болсо, Сингапурда 36 жаш экен. Адам баласы жаш кезинде мыкты иштерди, чоң ачылыштарды жасаган сыяктуу, алардын мугалимдеринин көпчүлүгү жаштар экен. Ал эми эң негизгиси Сингапур бюджеттен эң көп акчаны биринчи армияга, андан кийин билим берүү тармагына бөлөт экен. Сингапурдун окуучулары 3 жылда бир болгон PISA деген билим берүү олимпиадасында же биринчи, же экинчи, же үчүнчү орун алышат. Айтор ушул 3 орундун тегерегинде жүрүшөт алар дайыма. Негизи эле бизде билим берүү дегенде мектеп жана анда мугалимди ойлосок, жана ошону түшүнсөк, Сингапурда билим берүү дегенде ар бир мектеп мыкты мектеп, ар бир окуучу мыкты үйрөнүүчү, ар бир мугалим камкор окутуучу жана ар бир ата-эне туруктуу колдогон өнөктөш дегенди түшүнөт экен достор. Негизде Сингапур ушул ийгиликтин баарын кантип, кандай жолдор менен багынтканын билиңиз келсе, булар өздөрүнүн тажрыйбасы менен эчак эле 2017 жылы эле бөлүшүп китеп кылып чыгарган. Ал кайсы китеп десеңиз достор, мынакей менин колумда турат. Бул ошол Сингапурдагы Наньян университетинин доценти Эң Пакти жазган Learning from Singapore: The Power of Paradoxes деген китеп. Бул китеп 2017 жылы чыккан. Кийинчерээк украин, испан, түрк тилдерине которулган. Анан 3 жылдан кийин достор, 3 жылдан кийин 4-чү болуп биздин эне тилибиз, мамлекеттик тилибиз кыргыз тилине которулуп отурат. Бул китеп 2020 жылы Бугупресс тарабынан кыргыз тилине которулуп отурат. Китептин аталышы Сингапур билим берүү системасы, парадокстордун күчү. Мен баарыңарга ушул китепти окууну сунуштайм. Келгиле бул китепти окуйлу, андагы идеяларды чогуу талкуулайлы, кеңешели, талашалы жана мындагы идеялардын жакшы жаманын иргеп, өзүбүздүн өлкөбүздөгү реформаларды, билим берүү тармагындагы иштерди, идеяларды чогуу ишке ашыралы. Бул китеп келечек муунду өзгөртөм дегендер үчүн.